Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ilimdin natыйjасы амал аттуу китептен улантабыз. Бүгүн Аллахтын жардамы менен биз 7-темага киришебиз. Китептин 7-темасы Мусараат ва мубадаратус салаф радийаллаху анхум иля таркил манхият деген тема. Салафтардын кимдер деп айттык? Сахабалар, табииндер жана таба табииндердин арам нерсени, тыйылган шариатта тыйылган нерсени таштоого, ошону таштаганга умтулуусу. Аны кандай шашылып, аны ошол арам нерселерди таштаганга кандай шашылышкан. Ушул тууралуу бүгүнкү тема. Бирок кайра эле өткөнкү темадагы өткөн нерсени бир сыйра кайталап өтөлү. Өткөнкү тема ошол салафтардын илимге жараша болгон амалдары тууралуу сөз кылганбыз. Жана мунун мисалдарын келтиребиз. Эми алардын кээ бирлерин айтып өтсөк, биринчиден Бухари Муслимде келген хадисти айттык. Алиден келген хадис. Ушул Фатима пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызы, кызматчы сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кызматчы бөлүп бер деп сураганда, ал ошол андан жакшыраак нерсени көрсөтүп берейинби? 33 жолу субханалла, 33 жолу альхамдулилlah жана 33 жолу Аллаху акбар деп төшөккө жатканда, ошол уктаарда түндө. Ошону айтсаң, бул сага ошол кызматчыдан да жакшыраак дегенде, ошо Алинин айткан сөзү бар. Ушул нерсени мен уккандан баштап, Аллахтын элчисин уккандан баштап эч качан таштаган эмесмин дейт. Жана ал эмес ошол эң оор түнү жанагы Сыффин, ошо беттешүүнүн алдында дагы, ошо согуштун алдында дагы мындай учурда түндө адам мындан дагы чоңураак нерселерди унутуп калышы мүмкүн да. Ошондо ошол түнү дагы муну таштаган эмесмин дейт. Ошондой эле дагы Муслимде келген дагы хадисти айтып өттүк. Муслимде келген Умму Хабибадан келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: кимде ким 12 рекет күндүн ичинде 12 рекет намаз окуган болсо, ошолор аркылуу ага бейиштен үй курулат дегенде укканда, ошол Умму Хабиба айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы: мен ошону Аллахтын элчисинен уккандан баштап муну эч качан таштаган эмесмин дейт. Жана Умму Хабибадан уккан ошо Амбаса деген дагы ошол хадистин риваят кылуучу, ал дагы айтат: мен дагы муну Умму Хабибадан уккандан баштап эч качан таштаган эмесмин дейт. Жана Амр ибн Аус деген, ал дагы ошо Амбасадан угуп, ал дагы айтат: мен дагы муну Амбасадан уккандан баштап эч качан таштаган эмесмин дейт. Анан ошондой эле Нуъман ибн Салим, ал дагы айтат: мен дагы муну ошол Амр ибн Аустан уккандан баштап эч качан таштаган эмесмин деп, ошонун баарысын имам Муслим өзүнүн сахих хадистер жыйнагында келтирет. Алар эмне кылган? Укканда ошого жараша амал кылганга кандай умтулушкандагы, аны эч качан таштаган эмес, ошол кылган илимине жараша амал кылууга булар өтө туруктуу болушкан. Ошондой эле дагы башка хадис, бул Бухариде келген, айттык, Абу Хурайрадан келет. Жана ошондой эле Муслимде келген, бул болсо Абу Дардан келет. Экөөнүн тең мааниси бир дедик. Эмне деп айтат? Менин сүйүктүм мага 3 нерсени осуят кылды. Мен өлгүчөккө таштабаймын деп Абу Хурайра айтат. Абу Дарда болсо: мен тирүү болсом, муну тирүү болгончо муну таштабаймын деп айтат. Анан бул 3 нерсе эмне деп айттык? Ар бир айда 3 күн ордо кармаганды, жана духа намазын окуп жүрүүнү, жана жатаардын алдында витр намазын окууну. Анан ошо экөө тең эмне деп айтат? Мен тирүү болсом, мен өлгүчөктү бул ушул нерсени, мен сүйүктүм ошо осуят кылган нерсени эч качан таштабаймын деп. Карасаңар, кандай умтулушкан булар амал кылууга, жана ошол нерсеге бекем туруктуу болгонго кандай умтулушкан. Ошондой эле жаш сахабалардан бири деп айттык. Ким? Умар ибн Аби Салама деген, радийаллаху анху, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын карамагында болгон жаш бала болгон эле. Анан ошол тамак жеп атканда, тамактын ар жагынан алып жеп атканда, ошого пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тамак жегенди үйрөткөн, айткан: бала, Аллахтын ысмын ата, бисмиллах деп айт, оң колуң менен же, жана өзүң алдыңан же деп айтканда, ошо айтат, сахаба айтат: Умар ибн Аби Салама, ушуну мен ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уккандан баштап бир гана тамак жегенде ушундай тамак жешимин деп. Жаш бала болсо дагы, ошондон баштап жаш кичинекей кезинде уккан болсо дагы, өмүрүндө дагы эч качан, өмүрүнүн аягына чейин ушундай нерсени таштаган эмес экен. Ошондой эле сахабалардан кийинкилердин дагы мисалдарын келтирдик өткөн сабакта. Мисалы Суфян ас-Саури бул дагы айткан экен: мага кандай гана хадис жетпесин Аллахтын элчисинен, мен ага сөзсүз ошого жараша амал кылганмын дейт. Жана ошондой эле Ибнул Койм да айтат, Шейхул Ислам Ибн Теймия тууралуу айтат. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин эскерип туруп, кимде ким аятул курсинин ар бир намазынын аягында окуган болсо, ал менен бейиштин ортосунда бир гана өлүм турат деген хадисти келтирип туруп айтат: мага жетти дейт. Шейхул Ислам Ибн Теймия тууралуу ал деген ар бир намаздын аягында эч качан муну таштаган эмес экен деп. Ибн Теймия эч качан ушул хадиске жараша амал кылууну таштаган эмес экен. Ошондой эле имам Ахмад дагы кайсыл гана хадисти жазбайын дейт. Муснат китебинде айттык, Муснат китебинде 28 миңден ашык хадис бар дедик. Кайсы гана хадис жазбайын, сөзсүз ошого жараша амал кылганмын дейт. Ошого жараша амал. Ал эмес ошо хадисти мен хадис уктум дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижама кылдырган экен. Хижама кылдырып, ошо хижама алган адамга 1 динар берген экен. Мен дагы хижама кылдырып туруп, ошо хижама алган адамга 1 динар берип коем дейт. Карасаң, ар бир нерседе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ээрчилигине булар умтулушкан. Жана ошондой эле Амр ибн Кайс аль-Муллай дегендин сөзүндө келтирдик. Ал айткан: эгерде сага бир кайсы хадис жеткен болсо Аллахтын элчисинен, сөз ага жараша амал кылгың деп. Эгерде бир жолу болсо дагы ошол хадистин ээлеринен болосуң, ошол хадиске жараша жашаган, хадистин негизинде жашагандардан болосуң деп айткан сөзү. Бирок эмне деп айттык? Бул мустахаб нерселерде бир жолу болсо дагы кылыш керек да, бир жолу болсо дагы кылып амал кылганга аракет кылыш керек, мустахаб нерселерде. Ал эми парыз нерселерди муну аткарыш керек, муну сөзсүз аткарып туруш керек да, сөзсүз аткарып туруш керек.
бир жолу кылып коюп бул жетиштүү эмес деп айттык. Мына ушул бул деген салафтардын, сахабалардын, табииндердин, таба табииндердин жолу ушундай болгон да. Алар деген илимге кандай өтө чоң көңүл буруп, анын негизинде булар амал кылып, анан ошого туруктуу болгонго кандай умтулушкан. Эми бүгүнкү темабыз кайра ошо салафтардын, алардын арам нерселерди таштоого болгон умтулуусу кандай болгон. Арам нерселерди кандай таштаганга шашылышкан. Биринчиден, алар салафтар арам нерселерден алыс болууга жана ошол кандай аларга Аллах Тааладан аларга кандай бир нерсеге тыюу түшкөн болсо, тыюу жеткен болсо, бир нерсеге тыюу салат экен. Ошол нерседен алыс болууга буларды таң калтырыштуу абал болгондо, булардын абалы булар ошол замат ошол нерсени таштап андан алыс болушкан. Жана мисалдар келтирели. Биринчиден, Бухари Муслимде келет. Умар радиаллаху анху айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан экен деп. Инналлаха янхакум ан тахлифу би абаикум. Акыйкатта Аллах Таала силерге тыюу салат. Аталарыңар менен касам ичүүнү дейт. Аталарыңардын аты менен касам ичүүнү Аллах Таала силерге тыюу салат деген хадисти Умар келтирет дагы айтат. Эми кээ бир риваяттарында келет да, бул хадистин риваяттарында келет. Ушул сөздү эмнеге пайгамбар саллаллаху айткан экен? Умарды көргөн экен, ал атасынын аты менен касам ичкен экен. Атасынын аты менен касам ичкенди угуп калып, анан ошондо ушул сөздү айткан экен да. Бирок бул жакта биз айта кетиш керек да. Биринчиден, бул эмнеге Умар айтып жүргөн? Анткени бул ошо жахилиятта деген мунун тили көнүп калган да. Бирок ага чейин биринчиден Аллах эмес башка бир нерсе менен касам ичүү бул ширк болуп эсептелет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Ман халафа би гайриллах факат ашрака." Абу Кафара деп айтканда, кимде ким Аллах эмес башка нерсенин аты менен, Аллахтан башка бирөөнүн аты менен эгерде ким касам иче турган болсо, ал ширк кылды же капырлык кылды деп айткан пайгамбар саллаллаху алейхи. Ошон үчүн биздин шариятта бир гана Аллахтын аты менен касам ичүүгө бизге буйрук кылынган. Башка нерсе менен касам ичүү бул тыюу салынат бизде. Анан дагы негизи касам иче бербеш керек. Адам касам ичүүдөн дагы өзү алыс болуш керек. Бирок касам иче турган болсо, адам анда чындыкты айтып касам ичиш керек. Анан бир гана Аллахтын аты менен касам ичиш керек. Аллахтын башка бирөөнүн аты менен касам ичүү бул ширк болуп эсептелет, ширк. Эгерде кимде ким каталашып касам ичип алган болсо, анын кафараты эмне болот? Ла иляха иллаллах деп айтыш керек адам. Ошентип турган болсо, ошол күнөөсү кечирилет да. Ла иляха иллаллах деп ушундай нерсеге пайгамбар көрсөтүп кеткен. Анан бул жакта мына Умар радиаллаху анху мунун ошо жахилият учурунда тили көнүп калган экен. Атасынын аты менен касам ичүүгө. Ошо исламга чейинки доордочу, жахилият доорунда. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи муну тыюу салганда анан ошол замат таштаган. Анан айтат. Ошо тили көнүп калганына карабай дагы Умар айтат: "Мен ушуну уктум" дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан дейт. Анан айтат: "Фаваллахи ма халафту биха мунду самиату набия саллаллаху алейхи вассалам закиран вала атин." Мына Аллахка касам деп айтат. Мен ушуну Аллахтын элчисинен, ошо пайгамбардан уккандан баштап мен муну закир болуп дагы, асир болуп дагы айткан жокмун дейт. Мааниси кандай? Мен өзүм сөзүм менен дагы айтып касам ичкен жокмун дейт. Башка бирөө минтип ушинтип башка Аллахтын аты менен эмес, башка бирөө менен касам ичти деп мисал кылып келтирип дагы айткан эмес экен. Мисалы тигил айтты, мына нан урсун деп айтты деп ушинтип башка бирөө тууралуу дагы айткан эмес экен. Кандай алыс болгон да. Пайгамбар саллаллаху тыюу салгандан кийин ушунчалык алыс болгон. Негизи андай уруксат бериле берет, эгерде бирөө минтип айтты деп айтуу бул болот да негизи. Эч кандай шариятта тыюу салынбайт. Эгерде мисалы бирөөнү үйрөтүп аткан болсо, мына минтип айткан болбойт, мындай кылуу болбойт деп үйрөтүү максатында эгерде айтып аткан болсо, анда бул арам эмес. Бирок карасаңар, Умар айтып атат: "Өзүмдүн сөзүм менен дагы эмес, башка бирөөнүн сөзүн дагы айтып, ушундай Аллахтан башка бирөөнүн аты менен эч качан касам ичкен эмесмин" дейт, ушуну уккандан баштап. Эми бул карасаңар айтып атат, бул жакта айтып кеттик. Жахилия учурунда ушул тили көнүп калган экен, ошол учурда ошон үчүн айткан экен деп. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи тыюу салды. Ошол замат уккандан баштап өзүнүн сөзүнүн менен дагы башка бирөөнүн сөзүн айтып дагы эч качан касам ичкен эмес экен. Анан бул жакта дагы Умар тууралуу айта кетчү нерсе бар. Бул жахилият учурунда кээ бирлер айтат, Умар жахилият учурунда өзүнүн кызы төрөлгөндө дейт, кызы төрөлгөндө ошо айыптоодон коркуп, анан өзүнүн кызын көмүп салган деп кээ бир адамдар айтышат да. Бул билишибиз керек, бул жалган. Бул калп нерсе. Умар радиаллаху анху эч качан мындай кылган эмес. Мындай иштер болгон негизинен. Мындай иштер болгон. Адамдар эгерде качан аларда ушу жахилият учурунда кээ бир адамдар болгон да, алар жанагындай кылып, эгерде алардын кызы төрөлгөн болсо, ошол айыптоодон коркуп алар жахилияттан, караңгылыкта, ошо ислам келгенден мурда ошол айыптоо алар кыз төрөлгөн бул айып деп, жаман деп, анан ушундан элдер айыптайт деп коркуп, анан эмне болгон? Уялышып ошо кыздарын барып өлтүрүп аларды көмүп салышкан да. Ошондой эле ошо айтышат кээ бир адамдар. Мына Умар да ушундай кылган деп. Мындай нерсени айтуу болбойт. Бул деген жалган. Муну кимдер ойлоп тапкан? Муну шииттер ойлоп тапкан. Анткени биз шииттер билебиз, алар Умар менен Абу Бакырды алар жек көрүшөт. Усманды жана башка сахабалардын баарын жек көрүшөт. Аларды капыр деп атышат. Анан ушул нерсени алар токуп ушундай жалган кабарды кое берген да. Булар негизи шииттерден келген кабар да. Ошон үчүн кээ бир азыр мусулмандар дагы ошону айтып жүргөндөр бар да. Мына исламга чейин болгон жок, мындай нерсе болгон эмес. Умар эч качан андай кылган эмес. Бул нерсе алар келген нерсе бул жалган кабар.
Эми бул жакта карасаңар Умардын эмнеси экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир нерсе тыюу уккандан кийин ошол замат аны таштаган. Таштамак турсун башка бирөөнүн атынан дагы ошентип айткан эмес экен. Аллахтын башка бирөөнүн атынан касам ичүүнү. Ошондой эле дагы башка мына биякта шейх Абдуразак Албадыр келтирет. Бир салыштыруу катары дейт да, мисалы салыштыруу катары. Ошол салафтардын жана андан кийинкилердин айырмасын байкасаңар дейт. Салафтардын илимге болгон умтулуусу, илимине болгон көңүл буруусу жана кийинкилердин. Мындай эскерилип айтылат дейт да бир окуя дейт. Бир адам бир күндөрдүн бири пайгамбардын аты менен касам ичкен экен. Биз айтып атпайбызбы? Башка бирөөнүн Аллахтан башка бирөөнүн аты менен касам ичүү бул ширк деп айттык, Пайгамбардын аты менен болобу, же ата бабасынын аты менен болобу, же Каабанын аты менен болобу, же нан урсун, же бычак урсун, же энем урсун, же баласынын аты менен касам ичүү ушунун баары эмне деп айттык? Ширк болуп эсептелет. Ширк болуп эсептелет. Бул кичине ширк болуп эсептелет да, тилдеги ширк болуп. Мындай нерсе бул чоң күнөөлөрдөн дагы өтө оор күнөөсүчү. Ушундай нерседен адам алыс болуш керек. Анан мына бул жакта да бир адам бир күндөрдүн бири пайгамбардын аты менен касам ичкен экен. Жана ага бирөө насаат айтат. Насаат айтып, түшүндүрүп, мындай нерсе болбойт. Жана далилдерди түшүндүрүп, далилдер жеткизип, аларды баяндап ушинтип айтканда анан макул болот. Ынанат дагы макул болуп, анан эч качан мындай айтпаганды, эч качан пайгамбардын аты менен касам ичпегенге ошого чечкиндүү болуп, ошонтем деп анан ошол макул болгондугун тастыкташ үчүн минтип айтат. Ван-наби лан акифа бин-наби бa'da-л-yawm дейт. Кайра минтип айтат да. Ал ошо пайгамбарга касам дейт да, субханалла. Пайгамбардын аты менен касам дейт. Мына бүгүндөн баштап пайгамбардын аты менен эч качан касам ичпеймин дейт. Карасаңар, субханалла. Тастыкташ үчүн кайра эле азыр эле бул жакта ага бирөө айтып атса, болбойт деп айтып аткан болсо, кайра эле айтат да, ооба. Мен муну эч качан кылмаймын. Мына касам ичем, мына пайгамбардын аты менен касам ичемин деп кайра айтат да, субханалла. Эми эмнеге мындай? Анткени бул тили көнүп калган да. Тили көнүп, эгерде бир адамдын бир тили бир нерсеге көнүп кала турган болсо, андан кутулуу өтө оор болот да. Андан кутулуп кетүү өтө оор болот. Ошондуктан мына бул тилди карабыз, мына өзү таштайын деп өзү аракет кылып, мына ошол өзү айтып атат, мына тастыктап атат да, тастыктап жатып кайра эле ошону айтып атат да, айтып алып атат да. Ошондуктан аракет кылыш керек да, биз тилди жакшы сөздөрдү айтып жүргөнгө, көндүргөнгө, ушундай ширк нерселерден өзүбүз тилдерибизди алыс болгонго, кийин адам көнүп калган болсо, мындай нерседен алыс болуу өтө оор болот. Анан барсаң бул жакта Умар эмне деп атат? Оор болгонуна карабай эмне деп атат? Аллахка касам дейт. Мен муну уккандан кийин, уккандан соң өзүмдүн атыман дагы башка бирөөнүн атын дагы айтып, ал минтип айтты деп эч качан касам Аллахтан башка бирөөнүн аты менен касам айткан эмесмин дейт. Эми мындан эмнени түшүнөбүз? Салафтардын кандай улуу бул өздөрүнүн илимине болгон көңүл буруусу. Булар илим алган жөн эле илим үчүн эмес да. Илимдүү болуш үчүн эмес, жана башкалар аларды аалым деп айтыш үчүн эмес. Эмне? Ошол илимге көңүл буруп, анын негизинде жашаш үчүн, анын негизинде амал кылыш үчүн, ошол илимге өздөрү пайда алыш үчүн алар илим алышкан. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кайсы бир буйрук укпасын, кандай бир буйрукту, бир хадисти уккан болсо, бир нерсени кылууга буйрук, же болбосо бир нерсени таштоого тыюу салууну уккан болсо, эмне кылышкан? Ошол замат ошону аткарганга шашышкан дагы. Туурабы? Жана эмне кылган? Ошол өздөрүнүн напсилерин ошол нерсеге көндүрүшкөн. Көндүрүп, ошого ар дайым ошо туруктуу болуп жүрүшкөн ушундай нерсе. Ошо напсини көндүргөнгө аракет кылыш керек да. Бул өзү напс деген нерсе, адам напсиси бул ушундай бир нерсеге көнүп калат да. Эгерде адам жакшы иштерге аракет кылып, эгерде умтулуп жүрө турган болсо, напс ошондойго көнөт. Ал эми жаман иштерди кылып жүргөн болсо, эгерде жаман чөйрөдө жүрө берген болсо, напс ошол нерсеге көнүп калат. Напс ошон үчүн биз напс менен күрөшүбүз керек. Напс менен күрөшүш керек. Аны жакшы нерселерге кылганга көндүрүп аракет кылып, ошол жихад кылсак, аракет кылсак, эмне болот? Напс көнүп калат дагы, анан адамга жеңил болуп калат. Жана башка мисалдардан бүгүнкү тема тууралуу эмне? Сахихейн. Бухари Муслимде дагы келет, Анастан хадис келет, Анас. Бир күндөрдүн биринде ошо Анас Абу Талхага кызматчы болуп, Абу Талха кызматчы болгон болот. Анан аларга ошо Абу Талхага ошо адамдарга арак куюп отурган болот. Вино коюп, хамыр куюп, аларга ошо арам боло элек болчу да, бул арам болуп тыюу салуучу элек кезде отуруп, ошо Анас Абу Талхага жана башкаларга ошо арак куюп отурган болот. Жана ошентип отурган кезде, ошол кезде бир адам келип айтат: "Хуриматил хамр" дейт. Арак арам болду деп айтат ошол жерде. Бул хамр, мына вино арам болду деп ошол айтканда эмне кылышат? Ошол замат алгаса куюп ошо отурушкан болот да, ошо ичип отурушканда, ошол замат ошол арактарды төгүп салууга буйрук кылышат. Барып дагы баарысын ошол ичип отурган жерден барып төгүп салышат. Алардын напсилери кандай алга жакын болуп, ошол замат көнүп калганына карабай эле ошол замат чыгып туруп эмне кылып төгүп салышат. Бир заматта эле. Жана ошол окуя алардын арак менен болгон акыркы байланышы болгон. Андан кийин эч качан жолуган эмес да.
Жана дагы ошо хадистерде келет, сахих хадистерде. Ошого окшош дагы ошо айтылат да, Мединада качан ушул аракка тыюу салуу түшкөндө, тыюу салганда ошол замат алар чыгып туруп көчөлөргө челектер менен төгүп салышкан дейт. Ошо төгүп баштаганда көчөлөрдөн деңиздей болуп сулар болуп, көчөлөрдөн агып баштаган дейт да, субханалла. Бүгүнкү күнү эгерде адам арак ичип жүргөн болсо дагы, эгерде үйүндө челек менен жанагындай көчөгө төксө көл болуп акчыдай, ушунчолук арак болобу адамдарда? Булар өтө ушундай немеге жакын болгон экен да, арабтарчы. Эми алар канчалык ичкен, бирок карасаң аларда ошончолук көп болгон болсо дагы, эмне карасаң, тыюу түшкөндө эмне кылып атат? Ошол замат чыгып туруп, челектер менен тургандар да бар туруп төгүп салып атат да. Жана бул жакта да карасаңар, отуруп ошол жакта куюу ичип отурушат дагы, куюп отурат дагы, эмне бирөө келип туруп мына арам болду дегенде, ошол замат чыгып туруп төгүп салып атышат, ошол замат. Бүгүнкү күнү эмне болот? Бүгүнкү күнү Аллах Таала бир нерсени арам кылган десең, мисалы рибаны арам кылды десе, же бул нерсе сага арам десе эмне болот? Эми кичине пайдаланып алайын да, эми кичине азыр могу ишти бүтүрүп алайын да, эми кичине мындай кылып алайын, эми кичине иче турайын, эми андай мындай, эми азыр жашпыз го, тигиндей мындай деп ар кайсы нерсени айтышат туурабы? Булар карасаңар, сахабалар кандай болгон? Ошол замат Аллах Тааладан буларга тыюу түштү дегенде эмне кылышкан? Ошол замат ошол нерсени таштаганга аракет кылышкан. Жана Муслимде да келет, хадис келет. Ибн Аббас күндөрдүн бир күнү ошо ал айтат, Аллахтын элчиси бир күнү бир адамдын колунда бир алтын шакекти көргөн экен. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону анын колунан сууруп алып туруп, чыгарып туруп, анан ыргып салат. Анан айтат: "Я'миду ахадукум ила jamratin min nari fayaj'aluha fi yadihi." Араңардан бирөөңөр, дейт да, силерден бирөөңөр, оттон, тозоктон болгон көмүрдү ошого умтулуп, ошону алып туруп, колуна коюп алабы дейт. Ошону колуна тагып алабы дейт. Деп ушинтип тыюу салат да. Оттон болгон көмүр деп айтып атат да. Тозоктон болгон көмүр деп ошону алып ыргып салган болот. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи кеткенден кийин, Аллахтын элчиси кеткенден кийин ал адамга айтат да, кээ адамдар айтат: "Өзүнүн шакегиңди ал дагы, алганын пайдаланып ал" дейт да, пайдаланып ал. Эми мааниси кандай? Аны сатып сал дейт. Же болбосо өзүң үй бүлөңө берип кой. Аялдарга берип кой дегендей мааниде да. Анткени бул эркектерге тыюу салынган да, алтын нерсе. Деп айтса, эми бул нерсе мубах да, бул нерсе уруксат берилген. Шариатта уруксат берилген. Бирок эркектерге арам да, эркектерге арам. Эми пайдасын алып алып, бирөөгө сатып жибер, же болбосо өзүң үй бүлөңө берип кой да деп айтса, эмне дейт? Ла валлахи, ла ахудуху абадан, ва кад тарахаху Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Жок дейт, жок. Аллахка касам дейт, Аллахка касам. Эч качан муну албаймын дейт. Анткени Аллахтын элчиси муну алып ыргытты дейт. Аллахтын элчиси муну алып ыргыткандан кийин мен эч качан муну албаймын дейт. Карасаңар, субханалла. Өзүнө бул нерсе адал болгондугуна карабай дагы, Аллахтын элчиси мындай бир нерсени алып ыргыткандан кийин, аны карасаң, ошол замат ошону таштап, өзүнө бул нерсе адал болсо дагы ошону таштап салып атат да, субханалла. Бүгүнкү күнү эмне болот? Арам нерсе экендигин адамдар түшүнүп аткан болсо дагы, анык билип турган болсо дагы, далилдер келип турган болсо дагы эмне болот? Ошондо да таштабайт да, дагы такыр көңүл бурбайт да, Анын мунун баары эмнеде? Мунун баары ушул адамдын ошо илимдин алсыздыгы да. Илим боло турган болсо, илимдин негизинде ошол илим туура илим алган болсо, анткени илим өзү да жетиштүү эмес да. Анткени канча илимдүү адамдар бар, арам нерселерди кылып жүрөт да, илими бар, илимден эч кандай пайда жок да. Илимин алып, анын негизинде анан ошол илимине өзү аракет кылып, умтулуп эметкен болсо, анан Аллах Таала аларга да жеңилдетет да, Аллах Таала аларга жеңилдетет. Анан ушундай арам нерселерди таштоо, мунун баарысы адамга өзү жеңил болуп калат да, жеңил болот. Эми бул ушул бүгүнкү тема тууралуу болду. Бүгүнкү жана мурдакы ушу 2 сабакта ушу салафтар тууралуу, алар кандай арам нерсени таштоого жана парз нерселерди аткарууга кандай алар умтулушкан, ушул нерсеге шашылышкан, ушул тууралуу сөз кылдык да. Эми иншалла кийинки сабакта 7-чи теманы баштайбыз. Ал илимге жараша амал кылуу, бул ошол илимдин бекемделүүсүнүн себеби. Эгерде адам илим алгандан кийин ошого жараша амал кыла турган болсо, ошол амалы ошол илиминин бекемделишине чоң себеп болот. Ушул тууралуу иншалла кийинки сабакта бул тууралуу окуйбуз да, иншалла. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Дагы такыр көңүл бурбайт да, Анын мунун баары эмнеде? Мунун баары ушул адамдын ошо илимдин алсыздыгы да. Илим боло турган болсо, илимдин негизинде ошол илим туура илим алган болсо, анткени илим өзү да жетиштүү эмес да. Анткени канча илимдүү адамдар бар, арам нерселерди кылып жүрөт да, илими бар, илимден эч кандай пайда жок да. Илимин алып, анын негизинде анан ошол илимине өзү аракет кылып, умтулуп эметкен болсо, анан Аллах Таала аларга да жеңилдетет да, Аллах Таала аларга жеңилдетет. Анан ушундай арам нерселерди таштоо, мунун баарысы адамга өзү жеңил болуп калат да, жеңил болот. Эми бул ушул бүгүнкү тема тууралуу болду. Бүгүнкү жана мурдакы
Ошол 2 сабакта ушу салафтар тууралуу, алар кандай арам нерсени таштоого жана парыз нерселерди аткарууга кандай алар умтулушкан, ушул нерсеге шашылышкан, ушул тууралуу сөз кылдык да. Эми иншалла кийинки сабакта 7 теманы баштайбыз. Ал илимге жараша амал кылуу бул ошол илимдин бекемделүүсүнүн себеби. Эгерде адам илим алгандан кийин ошого жараша амал кыла турган болсо, ушул амалы ошол илиминин бекемделишине чоң себеп болот. Ушул тууралуу иншалла кийинки сабакта бул тууралуу окуйбуз да иншалла. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.